2 3 4 5 ырын ырдаган айым тойдо жар айтып жатып чалынып чыгылды. Ушундай да болуп турат экен да деп өзүнүн сайтына чыгарды. Мындайлар сейрек кездешет. Эки фураны кагылышы жүрөк түшүрдү. Ош Эркаштам жолунда эки фура бетме-бет кагышкан видео тарады. Бишкектин борборунда унаа жалындап күйүп кетти. Ага дагы карабастан жанынан унаалар өтүп баратканын көрүүгө болот. Өзбекстанда өтө чоң строй материал саткан жер өрттөнүп кетти. Каза болгондор дагы бар экендиги айтылууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыр жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 17 августтан 18 августка караган түнү Ош Сары Таш Эркаштам унаа жолунда эки оор жүк ташуучу унаа кагышкан. Кырсыктын кесепетинен Кыргызстандын 3 жараны жаракат алып ооруканага жеткирилген. Учурда алардын абалы жакшы экени айтылды. Жаман көнүк болуп турбайчы, шофёру тынч эле экен. Ош Эркаштам жолунун көңүлек айылында. Мына жеке кысылып калгыдай эле болуп тура бечара. Эмне эле болду экен? Мына ошондо мына встречныйга чыгып кетти. Шу встречныйга чыгып кетти. Наркысы вообще болмапты, бечара. Эки бетми баң эле болупту. Туга калдым, уйкуну кандырып алып, шашпай чыгышса. Бирок одез булда пешенеде эме. Чегип алып таксиде иштеген. Караколдо жол коопсуздугун текшерүү учурунда баңгизат колдонгон такси айдоочусу кармалды. Ага 80 000 сом айыппул салынып, унаасы айып короого киргизилди. Эми айдоочу 2 жылга айдоочулук укугунан ажыратылат. Бул айдоочу изделип жатат. Төө ашуусунда жол эрежесин одоно бузуп кооптуу абал жараткан айдоочу изделип жатат. Окуя 17 августта саат 11:05 чамасында болгон. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо 10 000 доллар акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.